ГСМ боюнча сайлоону. Жана мен тажрыйбам бар дедиңиз, кайсы жагынан, контрабандист жагынанбы же? Мен түшүнбөй калдым да, мен тажрыйбам бар деп айттыңыз анан. Жок. Ала күйүз ала. Сайлоо болчу, мынакей биринчи эмеден баштап мына чечим кабыл алдык. Машина менен автотранспорт менен 1 литр бензин кирбеш керек азыр. Бензин жанагы ГСМ кирбеш керек. Мами менен сүйлөштүк, Казакстан премьери. Адагы азыр токтом чыгарды. Казакстандан автотранспорт менен бензин жанагы күйүүчү майлар чыкпайт. Азыр мынакей жанагы турба менен алып келип Токмок жактан өтүп атканын өзүңүз айтсаңыз, турба кетип атат, биздин укук коргоо органдары көрбөй атат. Аны баарыбыз эле түшүнүп турабыз, ал жерде өзүлөрү отурат. Маселе ошо жөнүндө болуп атат. Ушулардын баарын карайлык. Ар бир точка ошол укук орган жетекчилерине определенный сумма менен сүйлөшүп коет, ошон үчүн кирип атат. Бул эми сиз бирөөнү жөнөтүп көрүң, жөнөкөй адамды ал бир жолу алып чыгышы мүмкүн, эгер бешенеси ачылып калса, экинчи жолу алып чыга албайт. Жардамсыз. Ушуну мен сиздин эсиңизге салып коеюн дедим. Анан Сайлоо Матович, убактыңыз аяктап баратат. Рахмат, 2 мүнөт калыптыр. Негизи акырканда суроону берип коеюн, урматтуу жол министри, сизди мен мына бүгүн мактадым, элдин рахматын айттым. Бирок элдин бир суранычы болуп атат. Премьер-министр былтыр Жайтерек деген айылга барган, ошондо сиздер жолду быйыл баланста алдыңыздар. Буга эл ыраазы. Мына кыш келет, бир жанагы сүрө турган техника коюп берсе дейт. 19-жылдын эсебинен 1 сомдук дагы жол ремонт болбоду. Биз түшүнүп атабыз, 20-жылга бир 5 миллион киргизип койсо, анан техника коюп берсе деп сураныч болуп атат. Ушуну жазып алсаңыздар. 18-жылы канча турист кирди Кыргызстанга? Чет элдик жарандардан, урматтуу Сайлоо Комбулович, 7 миллионго жакын биздин чек араны басып өтүштү да. Бул деген 70 миллион доллар деген сөз да. Эгерде бизде кандайдыр пикир болсо, ушул 10 доллар үчүн келбей коет да. Бул мындай туура эмес пикир да. Урматтуу депутаттар, биз ушуну киргизип атабыз. Урматтуу премьер-министр, сиз колдоп берип койсоңуз, мен ойлойм, бул аз да болсо биздин экономикага жардам берет. Мына биз өткөн жумалы жерлерлерде болдук, ушул 1,5 миллион сом үчүн элдер ушундай күтүп атышат да. Баягы туура болгон нерселерди чечип колдоп жардам бергенге сиздердин да колуңуздар узунураак болот да. Карабалта Бишкек жолун караңыз. Же болбосо Суу-Самыр Талас-Тараш жолун караңыз. Же болбосо ошол эле Караван Көктала жолун караңыз. Биз кредит алдык. Кредитти кыргыз өкмөтү төлөйт, кыргыз эли төлөйт. Бул элдин мойнуна жүктөлгөн жүк. Тендерлер сатып алынып атканда же ушул кээ бир макулдашууларды биз киргизип кредит алып атканда макулдашуулардан мүчүлүштөр кетип атат да. Сиздер ошо донорлордун кредит катары карыз алгандан кийин ал биздин ички мыйзамдарга баш ийиш керек мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө. Азыр караңыздар 3 жерде да бардак. Бүгүнкү күндө кылмыш иши козголуп атат. Туурабы? Бирок таң калыштуусу Мухаммедкалый Дүйшөкевич, угуп койсоңуз, 1 миллион 100 миң, 1 миллион 200 миң 1 километр болуп атат. Бирок уялбастан ачык эле 700 миң, 800 миң ата мекендик ишкерлерге мындай сунуштап жүргөндөрүн угуп атабыз, канчалык деңгээлде чын. Бул чын бирок. Мен ишенем. Эме элестетиңиз. Тендерди чет мамлекеттик компаниялар утуп атат. Бирок ошол эле учурда жашаганды биздин ата мекендик өндүрүшчү, биздин местный строительдер жашап атпайбы? Ортосунан элестетиңиз. Бул эми сиздин учуруңузда болгон эмес. Учурунда тендер өтүп калган. Бирок муну караш керек. Тургуз Акыч, аябай абдан мындай ачык айтышым келет, коррупциялашкан системаны айтып атасыз да бул. Биринчиден. Мына биз азыр маданият жолун карап атабыз. Утканда чет жактагылар уткан, ичинде биздин компания жүрөт. Нокат менен аркы
Кадам жайдын ортосунда жолдо да ошондой жүрөт. Азыр териштирип атабыз. Сооронбай Шарипович өзү баш болуп, органдардын баары тапшырма берди. Чет жактан келип, кагаздын баарын бүтүрүп, анан биздин компанияларга таштап койгон система бул жолдо бардыгы ошондой экен. Азыр эмеде да ошондой экен. Түндүк түштүк жолунда да ошондой экен. Ал жерде биздин компаниялар иштеп атат. Каймагын кыргызча айтканда каймагын алып коюп, башка жерде отуруп атышат. Итальянский компания дейт, башында Италиядын жыты да жок ал жерде. Ушундайлар болуп атат. Эми процедуралардын баарын өткөндө мен бурунчук деген айым келгенде айттым. Силер биздин компаниялар даяр эмес, анан гарантиясын бере албайт дегенер менен гарантияны берки подрядчикке, субподрядчик катары биздин компаниялар берип эле иштеп эле атат го деген маселени койдук. Ушу сиздер да жардам берсеңиздер, мен ойлойм муну эгерде донорлор менен эме кылалы, сөзгө келе албай турган болсок, анда бир мындай катуу бир позициябызды көргөзүп, ушу 20 жыл оңдобосок, өзүңүз айткандай 30-40% шапкага кетет. Анан ал компаниядан же жообун ала албайбыз, жарылып, кайра бузулуп аткан жолдорду гарантиясын алып, ошол компанияларга кайра тапкандай болушубуз керек деген маселени коюп атабыз да. Бүт жолдорду ошондой азыр. Донор келген жолдун баары ошондой. Бул ситуациядан чыгуунун жолу өтө жеңил. Экөөбүздүн оюбуз бирдей болуп атат. Мен сунуштайм. Өкмөт мыйзам чыгаруу, мыйзамды демилгелөө укугуңуздар бар. Келиңиздер мыйзамга өзгөртүү киргизели. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө келген кредиттер жана мамлекеттин бюджетинен болуп аткан сатып алуулар ата мекендик компаниялардан башка эч кимге берилбесин деп мыйзам сунуштаңыздар. Ошо жагын колдойлу. Даярлап чыгыңыздар. Болду, бүттү, маселе чечилет. Биздин өзүбүздүн жарандар жашасын. Канча киши эл менен баягы жумушчу орундарда налог, ошол жердеги салык, пайдадан түшкөн салыктардын баары өзүбүздө калып атпайбы? Жасайлы, ошого мисалы үчүн Минэконом даяр бекен, айтыңызчы, эгерде даяр боло турган болсо 2 айдын ичинде мыйзам жазыңыздар, же болбосо жок, жазбайбыз десеңиздер, биз жазып чыгайлы, жогорку кеңештин депутаттары. Даярбызбы? Минэконом да жооп берип койсунчу, сиз баары тапшырма бересиздер. Жок, сатып алуулар боюнча Минфинде да, бирок биз даярбыз аны жасауга. Негизги экономикага тиешелүү маселелерге сиздер өтө көңүл бурушуңуз Бияқта Төрөз Закирович, бир маселе болот да, муну деген негизи жергиликтүү компаниялар катышыш үчүн жеңилдетүүлөр бар. Тендерде катышканда 25%дан 30%га чейин жеңилдетүүлөр. Эгер түздөн-түз биз баягы муну колдоно албай атабыз да негизинен. Бирок биз жана кредит же гранттардын эсебинен курабыз десек, бул бир аз донорлор менен бир макулдашып алыш керек да, бир аз оорчулук болуп калат. Мен ошону айтып атам, макулдашууда, ратификациянын алдынан сиздер донорлор менен айтып коюңуздар. Бизде ушундай мыйзам бар экен. Ушундай мыйзам чыгып калыптыр деп. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга мен өзүм сунуш киргиздим эле. Түшүрүү 20%дан ылдый түшпөсүн. Доп работага 10%дан жогору көтөрүлбөсүн депчи. Бирок кабыл алынган мыйзам иштебей атат бүгүнкү күндө. Ошонун механизмдерин так иштеп чыксаңыздар, азырга чейин мына тендер өтүп атканда мектеп, балдар бакчасы 20%дан ылдый түшүп кетип атпайбызбы? Сапаты өлүп атпайбы? Ушул мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамды бир карап чыксаңыздар, Мухаммед Калай Дүйшөкеевич, мына 70 миллиардга чейин, 1 миллиард долларга чейин баягы бизде мамлекеттик сатуулар болот экен деп атасыз. 49 миллиард мисалы үчүн өзүбүздүн бюджеттен кеткен акчадан экен, туурабы? Бул тармакка биз эгерде ички дүң продукцияны өстүрүү үчүн аракет кыла турган болсок, бул тармакка өзгөчө мыйзамдар менен, тартиптер менен эле көңүл буруңуздар. Биздин ВВП ички дүң продукция көтөрүлөт, Кудай буйруса. Жеңил эле көтөрүлөт. Бул жердеги кээ бир коррупциялык схемалардын баарын талкалайбыз. Мыйзам менен эле талкаласак болот. Рахмат. Төрөз Закирович, убактыңыз Рахмат, аябай жүйөлүү маселелерди көтөрдүңүз. Биз азыр иштеп, жаңы жылдын эмесине чейин сиздер менен бир мыйзамды алып келели. Жанагы донорлор менен баары менен жолукканда айтып атам. Биз жолду, башка объектилердин баарын өзүбүз куралы депчи. Силер ошого макул болгула депчи. Алар эми мен түшүнүп атам, шылтайт деги биздин процедура мындай, андай деп. Биз өзүңүз айткандай мыйзам менен позициябызды күчтөйлү, ошо менен жылалы. Гранттар болсо өздөрүнүн сунуштарын киргизсин, өздөрүнүн баягы требованияларды койсун. Кредит бул ээси бизбиз. Биз ээси бизбиз да, биз төлөйбүз да. Ооба. Рахмат. Рахмат.